Жашоодо алдыңарга эки жол чыгып калса, бирок кайсы жолду тандаганды билбей ойлонуп туруп калсаңар, узун мөөнөттө кимиси силерге көбүрөөк пайда алып келет, ошого карап тандоо кылышыңар керек. Мисалы, эки компания силерди жумушка чакырып атат. Бул жакта бир IT компаниясы, ал жерде силер программист болуп иштейсиңер. Бирок силер жумушту билбегендигиңер үчүн, жаңы үйрөнчүк болгон үчүн силерге бир символический 10 000 сом айлык берет. Бирок бул жакта иштесеңер, 1 жыл, 2 жылдан кийин кыйла жумушту үйрөнүп, программист болуп каласыңар. Колуңарда бир кесип болуп калат. Болгондо да актуалдуу азыркы замандын кесиби болуп калат. Бирок бул жакта бир курулуш компаниясында иштейсиңер, менеджер по продажам болуп иштейсиңер, айлыгыңар 50 000 сом болот. Кайсы жолду тандаш керек? Бир жактан силерге акча керек, азыркы учурда. Бир жактан программист болуп иштегиңер келет, кызыгасыңар, бирок айлыгы аз. Эмне кылыш керек? Мен болсом, силердин ордуңарда болсом, эч кандай ойлонбой туруп бул жакка бармак. Ооба, акча жактан кыйналасыңар. Бирок бул кыйналуу, ушинтип кыйналып бир нерсеге жетүү бул жашоодун бир бөлүгү. Жашоо ушундай. Силер мен эч кыйналбашым керек деп ойлосоңор, анда силер ийгиликке жетпейсиңер. Ийгиликке жетүүнүн көбүнчө жолу ушта. Бир аз кыйналып жетесиңер. Дайыма ушуга даяр болушуңар керек. Бул жерде 1-2 жыл ошентип аз айлык иштесеңер, бирок 1-2 жылдан кийин силердин айлыгыңар канча болот? Күчтүү программисттердин азыр айлыктары бир канча $1000 менен эсептелет. Бул жерде баштан эле 50 000 сом айлык аласыңар, бирок бир канча жылдан кийин силердин ошол жерде иштей бере турган болсоңор, айлыгыңар бир канча эсе өсүп кетпейт. Бир аз өсөт, бирок бир канча эсе өсүп кетпейт.